6 may günü Prezident Sadır Japarov Batkenge kıska mönөттүү iş sapары менен барганы белгилүү болду. Алгач Достук эл аралык соода экономикалык паркынын долбоору менен таанышып, андан соң Кадамжайдагы торговый базарына барды. Президент бул кыска мөөнөттүү сапарга мамлекеттик чек араны демаркациялоо маселелери менен жеринен таанышуу үчүн барган. Ал эми өлкө башчысынын аймактын тургундары менен өзүнчө жолугушуулары кийинки сапарында уюштурулары белгилүү болду. Мындай маалыматка карабастан кылдан кыйкым издегендер четтен чыгып, элдин маанайын негативге буруу аракетин көрүштү. Бул видеодо президенттин кортежи торговый базарга токтогон маалда эл ошол жакты көздөй агыла баратканын көрүүгө болот. Видеону Лейла Саралаева манипуляция үчүн колдонуп, Садыр Жапаров эл менен жолугушуудан качып кетти деп пост жазып чыкты. Биринчиден базарда элдин көп болушу кадимки көрүнүш. Ал эми президенттин кортежин көргөн адамдар кызыгуу менен ошол жакка барганы турган иш. Андыктан элден качты деген Лейла Саралаева бул жерде өлкө башчыны элге жаман көрсөтүүгө аракеттенген. Экинчиден базарда чогулган эл президенттин келишине кубанып турганын мына бул видеодон байкоого болот. Базарда соодагерлер жана жергиликтүүлөр менен президент кыска убакыт сүйлөшүүгө жетишкен. Чек араларды кыдырып көрүп жүрөбүз да. Эл менен жолугушууда президент чек араларды кыдырып көрүп жүрөбүз деп айтып жатат. Чек ара маселесине өзгөчө көңүл буруу артыкчылыктуу багыт экени талашсыз. Эл менен түз байланыш ар дайым президенттин ишинин маанилүү бөлүгү болуп кирген. Ошондуктан Саралаеванын фактыларды тактабай туруп качып кетти дегендей айыптоолору соц тармакта сынга алынды. Ар дайым эл аралап, элдин үнүн угуп эле жүрөт. Акмак бузукулар жалган маалымат таратып сайрай беришет. Лейланын максаты караламай экени көпчүлүккө маалым. Эптеп эле жамандык болуп чыр чыгып, элдер бири-бири менен согушуп чыкса эле, Лейлага окшогон шайтанчыл, жалганчы секталар бирөөнүн өйнүнөн упай аркылуу байлык менен бийликке жетип, акыры Украина сыяктуу сценарий чыгарып, көпкө чейин бийликти согуш аркылуу кармактыруу арам ойлору бар. Лейла Саралаеванын социалдык баракчасынан чагымчылган эмес, адамга өлүм тилеген постторду да көрүүгө болот. Мисалы, бул постто президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчисинин сүрөтү менен мүздөдөгү эстеликти кошо жарыялаган. А бул билдирүүсүндө Бишкек шаарынын мэрин асылып, Ысык көл тарапка кеткен жолдордогу тыдымдарга жана Алматы чек арасындагы кезектерге караганда адамдар Бишкектен массалык түрдө чыгып жатышат деп тыйнак чыгарган. Логикалык жактан караганда май айындагы майрам күндөрү адамдардын эс алууга чыгышы нормалдуу эле көрүнүштө чынбы? Себеби көпчүлүк шаар тургундары Ысык көлгө же коңшу шаарларга барып, убактылуу эс алып, кайра кайтып келишет. Жолдордогу тыгын менен чек арадагы кезек шаардан массалык түрдө кетүү эмес, майрамдык эс алуу мезгилине байланышкан убактылуу кыймыл экени бардыгына эле маалым. Кынтык таппай ак эткенден так эткен Атамбаевди атасынан артык көргөн Лейла Саралаеванын негизги максаты белгилүү эле. Эптеп эле элди дүрбөтүп, чагымчыл маанай жаратып, башаламандык болуп кетсе деген тилегин ишке ашыруу. Негизи жалган маалымат таратып, элди манипуляция кылуу Лейла Саралаеванын негизги жумушу эч деле жашыруун эмес. Айрыкча өзү туулуп өскөн мекенин андагы бийлик башындагыларды жамандоо, батыштан каржылаган кураторлоруна майдай жагат. Анын үстүнө Лейла Саралаева көптөн бери Грузияда жашап, Европаны кыдырып жүрөт. Башкача айтканда, өзү бөтөн жерде жүргөндүктөн кылдан кыйкым издеп нан тапканда любые средства харашы деп акча таап иштеп жаткан учуру. А бирок азыркы заманда эл батыштан каражат алып, өлкө өлкөсүнө чыккынчылык кылып, жан баккандарды алыстан эле билип калышкан.